Урматтуу Эдил Байсалов мырзага кайрыламын ушул видео аркылуу. Сиз мамлекеттик кызматкер болуп туруп, бирок мамлекеттик кызматкер катары эмес, а мындай социалдык тармактар аркылуу, Twitter аркылуу, тактап айтканда, Twitter жазып жатасыз. Алмазбек Атамбаев 2019-жылы мыйзамга баш ийбей койгон. Ошондуктан аны курал менен барып алып келгенге аракет кылып, койташ окуялары болгон депчи. Ошондо мыйзамга баш ийген эмес, азыр дагы колонияда мыйзамга баш ийбей жатат жана ушинтип күч колдонуп аны сотко алып келгендери туура деген ойду таратып жатасыз. Атамбаев ошондо жана бүгүнкү күндө мыйзамга баш ийбей жатат деген сөзүмдү далилдеп бере алам десеңиз, мына мен сизди Атамбаевдин адвокаты каалаган жериңизде, ОТРК болобу же Facebook болобу, каалаган жериңизде, сиз каалаган жериңизде, элдин алдында, коомдун алдында дискуссияга чакырам. Келиңиз, экөөбүз кезигебиз. Каалоочу журналисттер видеого тартышсын, элге чыгарышсын, сөзүңүздү тастыктап бере аласызбы? Мына мен сөзүмдү тастыктап бере алам. Атамбаевди мыйзамсыз 2019-жылы приват кылышкан ГКНБнын альфа кызматкерлери. Бүгүнкү күнү дагы мыйзамсыз күч колдонуп сотко алып келишти. Сөзүңүзгө жооп берсеңиз, жооп бере алсаңыз, айтыңыз кайсыл жерде кезигишебиз?